Митингчилердин айтымында базардын жетекчилиги алардын соода кылган орундарын бошотууга аракет кылууда. Бишкектеги Ош базарында соода кылгандар митингге чыкты. Алардын боюнча базарда чыккан өрттүн соода күркүлөрү күйүп кеткен жарандардын учурунда соода кылып жаткан жеринен чыгарууга аракет көрүлүп жатат. Өрт чыгып соода кыла турчу жайлары күйүп кеткен соодагерлердин азыркы орундары базар жетекчилиги бошотууга аракет кылып жатат. Алар соодагерлердин азыр турган жерин автоунаа токтотуучу жай кылабыз деп жатышканын уктук. Андан сырткары базардын жанына салынып жаткан жаңы имараттан орун алгыла, 1 чарчы метри $2000 деп жатышат. Имарат болсо курала бүтө элек, деди соодагер. Учурда базарда соода кылган 100дөн ашык киши митинг кылууда. Билгилей кетсек, Ош базарынын аймагындагы биринчи өрт үстүбүздөгү жылдын 30-январында болгон. Анын кесепетинен 108 соода түйүнү жайгашкан, 3500 чарчы метр аянт күйүп кеткен. Экинчи жолу өрт 5 март күнү кечке маал башталган, жалын 700 чарчы метр жерди жалмаган. Ал эми 13 апрелге караган түнү базардан 3 ирет өрт чыгып, 2500 чарчы метр жер күйүп кеткен.